Assalamu алейкум, урматтуу биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Каракулжанын Каракочкор айылында турабыз тугандар. Бул жерде Каракулжанын кең талаасында эки атты сиздерге тартып көргөзүп берели. Аттар жакшы аттар экен тугандар. Бүгүн 8 сентябрь 2020 жыл. Аттарга анда эмесе мүнөздөмөсүн айтып, ээсине суроолорду берип, өзүнөн жоопторду алып, кандай аттар экенине көңүл болуп, аттардын баасына маани берип, баалар кандай коюлду, ошол боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул эки аттын мына биринчи номердеги атты сурайлы, ат кандай экен. Мына камчына болот. Камчы түшпалды. Туган, бул ат боюнча бир мүнөздөмө бере кетпейсиңби? Ат өзүңкү да? Ат өзүңкү. Ат жашы кандай? Жашы 6 асы. 6 асы. 6 асы болгондо тугандар, 9 жаштагы бул атты азыр боюн сурайлы. Бою канча чыгып калат? 1.55. 1.55 туура чыгат, Ат көрдүк. Урюнгө 1.55 сантиметр чыгат экен тугандар. Аттын улагы барбы, үйүрү кандай? Ошол боюнча бир айта кетпейсиңби? Мен үйүргө койдум. Үйүргө койдум. 3 жыл минилди, Өзүм белериме койдум. 3 жыл. Пулун түштү. Эми жылга койгонго 4-жылы ургачы айлары жарап калат экен. Сатып атканын себеби ошол, Сатып аткан себеби. Эми жылга башка ат башка үйүргө жаңыртылыш керек да. Эми улак боюнча бир айтып кетпейсиңби? Улак ошо чабылып жүргөн. Чабылып жүргөн ат, Мен эми өтө палван эмесмин. Палвандарга берип чаптырасың анча-мынча. Анча-мынча чабылган Сорундарга таштаган. Не, мисалы үчүн кандай сорун? Акчалай сорундарга. Ошо жакшы чоң сорундарда акаларым бар, анча чабышат. Мынакей тугандар, сорундарды утуп жүргөн үйүргө жооп тугандар. Үйүрү 100% гарантия, улагы дагы өзүнө жараша. Бул жерде кашкаттын улагы бар экен тугандар. Жашы боюнча 6 асы, 9 жаштагы тугандар, 9 жаштагы ат. Эми аттын жооштугу боюнча бир суроолор берип көрөлү. Аттын жооштугу кандай? Такага турушу, эч жерде мында айыбы жокпу? Жок, ол 3 жылдан бери миндим. Такага турат. Жаш бала менсе болобу? Жаш бала деле, өзүм балам бар, минет. Мынакей тугандар, жооптор жакшы болот. Астынан кашып, эмеси жок, өнөрү жок. Андай пейли жакшы, Пейли жакшы. Мынакей достор. Ишке да салып көрбөдүңөрбү? Жок. Ишке салына элек. Эми бул Каракочкордогу бул жерде качканын баасы канча болду? 150 000 сом. 150 000 сом кеми бар, Аз-маз кеми бар экен тугандар. Атты көрүңүздөр, бою 1.5 сантиметр. Таза кара байыр жылкы. Мынакей. Жогорку айыл деген кайсы айыл? Сарыбулактын аты экен да, негизинен. Ошол жерде атасы Азыр бир чабып көрсөк болобу? чабып көрсөк болот. 3 жыл болду үйүрдөн. Үйүрдөн калып. Бир чабып көрчү. Кыска аралыкка гана. Мынакей достор, кыска аралыкка бул жерде качканы чабып көрөлү. Мынакей көрдүңүздөр тугандар. Ат күлүктүгү күлүк тугандар, көрдүңүздөр. Бул биринчи номердеги атты көрдүк, эңилип дагы көрдү бул жигит. Мынакей достор. Атка маани берип караңыздар. Аталуучулар баасы 150 000 сом. 2000 долларга жетпеген акча экен, сөзсүз түрдө кеми болот. Мынакей аттын көкүрөктөрүн бир тартып коелу. Үйүргө гарантия, улагы өзүнө жараша улагы бар бул аттын. Минип көргөндө билет. Минип көргөндө билет, Минип көргөндө бул ат ачылат дейт тугандар. Андыктан чалыңыздар. Номериңи бир кайталап койсуңбу? 71 менен. 771 менен 71 71 25 номерине чалып байланышасыздар тугандар. Мынакей биринчи номердеги бул атты тартып көргөзүп бердик. Кийинки аттагы кемачы жок, оңго солго неме болбойт. Кыскасы тугандар, атты келесиздер, келип минип көрөсүздөр, келип көрүп кетүү үчүн Каракулжанын Каракочкор. Үйүрдөн кармалды, жем жейлек. Жем жейлек, жемге кой элексиңер. Өзү негизи канчадан жем берчилиңер? Жем дегенде ошо 2 ачелек менен бирден. Ошондо 4 килограмм, 4-5. 5-6 килограммдан экен. Арпа, Мынакей тугандар, көрүңүздөр, атка маани бериңиздер. Ат кандай экенин комментарийге жазып тугандар.
өзүңүздөрдүн оюңузду пикир калтырып көз карашыңыздар бул ат боюнча кандай болду, аны дагы жаза кетсеңиздер болот достор. Ат негизинен мага жакты, мындай караганда жакшы ат экен, жоош ат экен, баасы дагы жөндүү, баа дагы күчтүү ат экен. Оң сол повороттар. Мына кетип анда жатышын айып жок экен. Дагы бир кылыңчы. Охо. Баш кесәсен бар. Урдур. Ачнадың ада. Көчүгүнәсән көчүгүн. Урдур. Я болсаң. Siz urdurunca. Beş kere saken de bulat. Ya bu sadece zaşışta kalatken de. Mına ketugandar аттардын урушун көрүп, аттардын бири-бирин урганын көрдүңүздөр. Биринчи атты мына кем, экинчи атты тартып көргөзөбүз туугандар. Экинчи ат бул Кайман-аты Бүркүт деген жүрөктүү атты сиздерге тартып көргөзүп баштайлы. Бул бүркүттүн коюлгандыгынын себеби аттын немеси аябай күчтүү экен. Аттын жүрөктүүсү, жүрөгү, кыскасы эч нерседен коркпогон жаңасы дагы бүркүт Кайман-атындагы атты сиздерге көргөзөлү. Улака бир-эки жолу гана чабылган, бир-эки жолу өнөрүн көргөзүп, жакшы кирип чыгышы жакшы ат экен туугандар. Буну дагы тарбиялап, эгерде эмнеси балбаны келишкен болсо, бул ат жакшы бир аттардан болуп берет деген ээсинин дагы чоң үмүтү бар экен туугандар. Бул аттын породасы өзүңүздөр көрүп тургандай кара байыр жылкы туугандар. Кара байыр азыр токтоп тур. Атты бир сыйра көкүрөк буту колун тарталы. Атты сиздерге баарын көргөзүп берели. Такасы барбы азыр? Алдыңкы такасы жок экен, а? Такасы эскирип калып тур туугандар. Мына көрүңүздөр. Эки ат тең бул азыр кара кочкордо турат туугандар. Бул бүркүттүн боюнун бийиктиги урүү менен 1,67-66 сантиметр тууру чыгат экен. Аттын зардасы, аттын суагайлыгы сиздин оюңузча кандай туугандар? Сизге жагат болуш керек деп ойлойм. Мына азыр аттын үстүн сизге бир сыйра тартып көргөзүп коелу. Мына көрүңүздөр, атка баа берип кандай ат экен, кайсы бири сизге жакты, ошону комментарийге жазып кетсеңиздер болот туугандар. Бул эми аттын баасына келип токтолгон болсок туугандар, аттын баасы 250 миң сом кеми бар деп бааланды. Бул атты азыр багууда тургандыгына байланыштуу атты чабып көргөзбөйбүз, себеби атты бузуп алышыбыз толук ыктымал. Андыктан туугандар, атка маани бериңиздер. Аттын баасы кандай коюлду, ага дагы өзүңүздүн оюңузду комментарийге пикир кылып калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Аттын жашы жаңасы 4 жаш. Мына кабагын тарталы күрөң бүркүт караңыздар туугандар. Ат жоошпу өзү? Жоош ат, а? Канча жем жеп атат? 3 килограмм экен, а? 3 килограмм жем экен. Атты бир жака бастырып койчу. Аттын басыгын сиздер менен бир көрүп коелу. Андыктан баа берип, бастыра бер. Атка баа берип, эгерде баасы келишип калган болсо 250 миң сом айткан баадан сөзсүз түрдө кеми болот туугандар. Андыктан бүгүнкү кара кочкордо тартылган бул чыгарылышты соңуна чыгарабыз туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүдө көрүшкөнгө чейин аманчылыкта жана тынччылыкта жолугушалы.